Саясат плюс гезитин соттон уткан экенсиз. Анан азыр коомчулукта ошол сиз соттон уткандан 300 000 сом боюнча ар кандай талкуулар жүрүп атат. Ошол эле кезде сөз эркиндигине чабуул болду, 300 000 сом эми өтө эле аша чапкандык дегенде пикирлер айтылып атат да. Сиз буга кандай жооп берет элеңиз? Эми бул мындай да, иним, мен бул 300 000 сомдо эмес, кепчи. Кеп сөз эркиндигинде да эмес. Сөз эркиндигин мен туура түшүнөм. Сөз эркиндиги дегенди журналисттер бар, ошо сөз эркиндигин туура колдонуп, туура жазган журналисттер бар. Сөз эркиндигинен пайдаланып, азыр кээ бир адамдарды шунчалык көп сындырып койгондор бар да. Эми сынып кала турган адамдар бар, сынбай турган адамдар бар. Кайраты күчтүү адамдар бар, кайраты мизи мокок адамдар бар да. Ошон үчүн кээ бир журналисттер кээ бир үй бүлөлөрдү, кээ бир үйдүн ичиндеги жарандарды аябай мындай көп нерсеге дуушар кылып коюп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол эле ачык саясат плюс гезити, мен ал гезитти билбейт деле болчумун. Ал журналистка карындашымды билбейт деле болчумун. 2018-жылы ошо бир статьясы чыгып калды мен жөнүндө. Анан ошол жерде мындай менин беделиме, менин аброюма шек келтирген сөздөр катуу айтылып калган да. Ал жерде Кожобек Жайчыбекович Ар Намыс партиясынан СДПКга секирген, ошо сойку деген сөздөрдү колдонгон, сойкуланып, кыңшылап, хамалон, ушундай бир сөздөрдү колдонуп жазган да мен жөнүндө. Эч бир далили жок жазган. Конечно, бир далилденген сөздөр болуп, мен ошол ишке байланыштуу же болбосо мага тиешелүү болсо мен терикпек эмесмин. Анда мен ал каталыгымды оңдогонго аракет кылмакмын. Ошон үчүн мен муну сотко бердим. Сот биринчи станция, экинчи станция, үчүнчү станция болуп, обжалование болуп, бирок сот туура менен акыйкат сотторго дагы мен ыраазычылык билдирип кетким келет. Бар экен. Мен биринчи 1 миллион деп коеюн деп аткам. Бул экинчи мындай кылбасын деп, анан коем деп, анан ушу менин ушу депутаттык постто турганым, өзүмдүн ушу беделиме шек. Мен акчадан бул 300 000 жөнүндө мен ошол акча утуп алайын, ошол акча менен мен муктажмын деп берген жокмун. Бул акчаны мен бир тыйын деле албайм. Өзүнүн колу менен жазып, өзү ушундай менин беделиме, адеп акылама келтирген уят сөздөрү менен жазгандыгы үчүн өзү жооп берсин дагы. Ошол карындашым өзү төлөп берсин. Мен ал акчаны мен Ооган согушунун ардагерлеринин лидеримин, республика боюнча мен өзүмдүн ошо керек болуп аткан Ооган согушунун ардагерлерине которуп ийем бул акчаны. Керек болсо асыл деле расчетун берип коем, сиз түшкөн акчаны ошол жака которо берсин. Ал мен акчага муктаж болгон жокмун. Ошол жана сот процесстери жүрүп атканда бир сиз эки тараптуу бир сүйлөшүүлөргө барганга аракет кылдыбы мындай? Эки тараптуу сүйлөшүүгө кечирим сурап аракет кылган жок. Өзү чыккан жок мага, өзү келген жок. Ошондо өзү келип эгердечи, мен сиздин аброюңа шек келтирип, эми журналисттер кичине жазганда биз деле мүдүрлөбүз, жаңылып калабыз. Ар кандай бир эмоция калтырып жазып ийебиз, же болбосо ушундайлар болуп калат деп, мен карындашыңыз болом. Ушул эле кыргыз элинин жараны болом. Мен деле журналист болуп иштеп атам. Сиз ушу сотко бербей эле, мен ушу сизди бир гезитиме чыгарайын, минтейин, мен ушул кечирим сурайын деген бир мындай өз тарабынан сөз болгон жок. Ушундай сөз болгон. Анан кечүүнкү акция митингде. Эми көчөгүнүн митингге тыйын чогултуп атат. Кожобекке 1 сом депчи. Бул эми мындай да. Эми мен муну мындайлар эмес, мындан бөлөгүн деле көрүп атпайлыбы, мисалы үчүнчү. Бул эми мындай шоу да өзүнчө. Мен кошула албайм, көчөк акцияда урнаны коюп коюп, акча чогултуп атканы бул арсыз да, например, туура эмес нерсе. Эгерде өзү ошо кыз башы менен өзүнүн деңгээлин көрсөтүп жазып атат. Эгер бул да көчөк деңгээлдик да, ошо элдин жүрөгүнө ойноп, биздин элдин жүрөгүнө ойноп, анан кийин мен Кожобек Жайчыбеков ушу мени утуп алды, 300 000ге мен айлам жок акча чогултуп атам деп элге баягы өзүнүн жүрөгүнө ойноп атат да, мындай коомчулукта бир байкуш болуп атат да. Ал үчүн ошибка кетирбеш керек. Ал үчүн жанакындай сөздөрдү сүйлөп жазбаш керек. Анда андай нерсе болбойт эле да, например. Мен ойлойм, сотко барып айтсын. Сиз туура эмес чыгардыңыз, туура эмес чыгардыңыз деп айтсын. А мен өзүмдүн беделиме кеткен, өзүмдүн адеп акыламыма кеткен сөзгө гана сотко бердим кайрылып.
ошол митингде Момбеков 1000 сом салгандыгы да интернетке чыгып кетти. Эми Момбеков деген Момбеков дагы бир азамат экен да өзүнчөчү. Ушундай элдин каерде мындай көңүлү бурулуп турган жерге эле барып эле ушундай нерселерди кылып жүрөт да, например. Мен Рыскелди ал мага инчек болот. Мен Рыскелдиге терикпейм мындайларга. 1000 сом эмес 100 000 салып койсун. Барып боор ороп атсачы. Боор ороп атса Рыскелди 10 000, 100 000 салып койсун, акчасы көп болсочу, ушунчалык боорукер болуп атса. Бирок Рыскелди да өзү ойлонсун да, например, кандай жазылган, кантип жазган, өзү кыргызча, нукура кыргызча макал лакап менен сүйлөгөн адам, кыргыздын жакшы адеп акылабына кандай сөз кетет, кандай нерсе болот өзү түшүнөт болуш керек. Ошону түшүнүп туруп, журналисттик солидарность кылып может салып аткандыр, анын өзүнүн иши. Ал карындашына боор ороса, андан көп деле салып койсо, сала берсин, жардам бере берсин.